Мына бүгүн Газпромго 150 орун дегенбиз, азыр таш коюшуп атат. Бүгүн бүтүрсө, эртең уже иштеп баштайт. Мына дневной стационарда берде кандай болот? Берде жанагы биздин жанагы эмелер ооруп аткан адамдарыбыз барып көрүнөт. Поликлиникадан жана эмеден рентгенден өтөт. Врачтар диагноз койсо, могу жерге келип жана өтө күчөп кетелектер баягы аптекадан дары алышып, үйүндө бар самолечение кылбай, ушул жерден машинасы менен келип коюп туруп, кирип, берде врачтар аптека болот, дарысын алып, өздөрү могу жерден уколдорун сайдырып под наблюдением врача. Мына вот бул Бишкекте колдонулуп атат, бүт жерлерде. Азыр бизде бир эле Таласта эмес, мына Таласка 150 койкалык организовать этебиз. Мына Кара Бура, Бакай Ата, Талас районунда 100 койкадан ушундай дневной стационар болот. Пневмония учурлары көбөйгөнүнө байланыштуу биз ушул иш аракеттерге барып атабыз. Анткени көпчүлүк учурда баягы капельница алганга жана укол алганга жана дарыгердин консультациясына мындайда керектелүүчү нерсе ушул болуп атат бүгүнкү күндө. Анан кийин бияка келгенден кийин бекер түрдө дарыгердин консультациясын алат, укол салынат эгер назначениясы бар болсо, и неме болот, капельница коюлат. Анан кийин ушул жердин амбулатордук жардам алып эле жаран спокойно өзүнүн үйүнө барып туруп жата берет. Анан кийин биз ойлоп атабыз, бул жерде 4 бригада иштесе, 4 бригада ошондо таңкы 6-дан түнкү 12-ге чейин 2-ге бөлүнүп туруп 9 сааттан иштеп беришет. Бригадалар бул жерде карантинно казарменный положениеде болот, 14 күнгө кирет, 14 күндөн кийин обсервацияга кетишет. Берде ошо дневной стационар ачылып атат. Буюрса берге ошо 4 бригада келип иштейт. Буюрса жакын арада сессияда ошо бул жерде иштеген кишилер, адамдар, мед персоналдын тамак ашын шаардык кеңештин сессиясына карап чечип бергенге аракет кылабыз.